17-июнга караган суткада өлкөдө дагы 787 кишиден вирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 368, Ош шаарында 97, Чүй облусунда 130, Ош облусунда 96, Талас облусунда 11, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 20, Жалал Абад облусунда 38, Баткен облусунда 25 кишиден вирус табылды. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 4 бейтап каза болду. Эпидемиологиялык абалга байланыштуу бүгүн 17-июндан тарта Бишкек шаарында бир катар чектөөлөр башталат. Мындай чечимди 16-июнда эпидемиологиялык абал боюнча комиссиянын отурумунда кабыл алынган. Мэриянын басма сөз кызматы билдирген маалымат боюнча көңүл ачуучу жана эс алуучу жайлар 23:00дөн 7:00га чейин жабык болушу керек. Алар түнкү клубтар, ресторандар, коомдук тамактануучу жайлар, кафе, караоке барлар. Ошондой эле шаардык транспорт башкармалыгына коомдук транспорттарда санитардык талаптардын сакталышын күчөтүү, текшерүүгө алуу тапшырылды. Эпидемиологиялык кырдаалдын орулуп жатканына байланыштуу Бишкек шаарынын бардык райондору кызыл зонага киргизилди. Бул тууралуу Борбор калаанын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгеринин орун басары Айнагүл Рыскулбекова маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында апрель айында Бишкектин 2 району гана кызыл зонада болгон. Азыр шаар толугу менен кызыл зонага кирди. Статистикалык маалыматка ылайык, ооругандардын 60% 30 жаштан 64 жашка чейинкилер. Ооругандардын көбү иштеген ордун маалымдабайт. Жыл башынан бери Борбор калаада 16.857 адам коронавирус жана жугуштуу пневмония оорусун жуктурган. Камбарата ГЭС 1-ди курууга 3 миллиард доллар инвестиция керек. Бул тууралуу энергетика министри Доскул Бекмурзаев билдирди. Ошол эле учурда ал жаңы технологиялардын жана жабдуулардын эсебинен чыгымдардын наркын төмөндөтүү жана курулуштун убактысын кыскартуу мүмкүн экендигин айтты. Министр кошумчалагандай, кыска мөөнөттө логистиканы куруу жана инвесторлорго долбоорду сунуштоо үчүн болжол менен 500 миллион доллар талап кылынат. Учурда Камбарата ГЭС 1-дин кубаттуулугу 120 мегаватты түзөт. Карвен Групп компаниялар ассоциациясынын жетекчиси Генрих Балян атайын эсепке 60 миллион сом которду деп билдирет УКМКнын басма сөз кызматы. Анын бөгөт чарасы бүгүн 17-июнда 1-май райондук сотунда каралат. Эске салсак, ал 15-июнда кармалып УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген.